урматтуу кыргызстандыктар, мына Кыргызстандын тагдыры чечилүүчү күн да кирип келди. 10 январь президенттик шайлоо менен бирге референдумда болуусу күтүлүүдө. Референдумда биринчи президенттик башкаруу, экинчи парламенттик башкарууну кароо күтүлүүдө. Парламенттик башкаруу бийлиги бизге кыргыз элине жат көрүнүш экени көрүндү. Кошоматчы депутаттар, чет өлкөдөн акча алган ынпоочулар тымызын сырткы күчтөргө кошомат кылып, элдин кызыкчылыгына каршы чыгып келишкен. Жыйынтыгында президент дагы парламент да жооп беришчи эмес. Демек биздин тандообуз президенттик башкаруу болушу керек. Урматтуу кыргыз элим, бардыгыңыздар Садыр Жапаровго добуш берүү менен бирге президенттик башкарууга да добуш бериңиздер.